Ар бир өлкөнүн өз ыктыяры менен иштей турган жарандары болот. Мындай жарандар Кыргызстанда да бар. Алар уюшулган жарандык коомдор. 2020-жылы коронавирус пандемиясы Кыргызстандагы жарандык коомдорду мобилдештирди. Анын башкы максаты ооруну жеңүү жана кризистен чыгуу болду. Андан сырткары жарандык коомдор өлкөдөгү ЧС жана ЧП учурунда карапайым калк үчүн жардамын берүү менен алектенди. Алардын ичинен 1000ге жакын кайдыгер эмес жарандар жана уюмдар жардам көргөзүштү. Анын жыйынтыгында 400 000 адам карантин учурунда жардам алышты. Жарандык группалардын көбүнчө бөлүгү пайда болгон кырдаалга жараша социалдык жана медициналык жардамга кол сунушту. Вирус менен күрөшүүдө жарандык коомдун өкүлдөрү ишкерлер жана бийлик өкүлдөрү менен биригип жакшы туруштук беришти. Жарандык коомдор ооруканаларга керектүү жабдыктар менен камсыз кылууда чоң салым кошту. Алар кислороддук концентраторлор, жеке коргонуучу кийимдери, транспорт жана тамак-аш оорукана кызматкерлерине берилди. 300ге жакын жарандык коомдун өкүлдөрү карапайым калкка жана дарыгерлерге жардам беришти. Ушундан улам Кыргызстандагы медицинанын абалы жана социалдык абалдын төмөн экенин айтсак болот. Жарандык коом чындыгында канчалык күчү бар экенин көргөздү. Ал өлкөнүн байланыш куралы жана түркүгү экендиги так жана даана билинди. Жарандык коомдун артыкчылыгы ар кандай өлкөдөгү митинг жана башка башаламандыкта дружинниктер менен биригип керек учурда жүрүшкө чыгуусу мактанаарлык иш. Кандай кырдаал болбосун катышууга бел байласак, адамдардын жашоосуна салым кошобуз. Ар бир жандын мамлекет үчүн жана жарандык коом үчүн орду бар.